Саламатсыздарбы? Ар бирибиздин өзүбүздүн кичинекей жеке аймагыбыз бар. Ал жака биз өзүбүз каалаган адамдарды киргизебиз, кээ бир учурда капа болгондо же көңүлүбүз каалаганда акырын чыгарып коебуз. Ал көзгө көрүнбөгөн кичинекей аймак. Бирок ошол аймагыбыздагы адамдар кээде биздин жүрөгүбүздү жаралап, бизге ушунчалык бир оор нерселерди алып келет. Эмне себептен? Анткени биз өзүбүз жол берет экенбиз. Мисал келтире кетсем. Мисалы үй бүлөлүк жашоодо ала жипти аттоо, көзгө чөп салуу деген көрүнүштөр эмне себептен болору жөнүндө терең ойлонуп көрдүңүз беле? Биз өзүбүз жол берет экенбиз. Анткени биз мени менен мындай кылууга болбойт деген бизде принцип же болбосо биздин бир эрежебиз жок болгондуктан бул ушундай өкүнүчтүү көрүнүшкө туш болобуз. Мисалы, ала жипти аттоодо көбүнчө аял заты мындай бир түшүнүк менен жашайбыз да. Эми ал эркек, ал эми кайра эле мага кайтып келет. Айланып жүрүп ат өз казыгын табат. Же болбосо эми эркек табиятынан ушундай. Карасаңыздар, биз ушундай биздин аң сезимибизде жашаган жалган ынанымдар менен эркектин ошондой жолго барышына же болбосо биздин аймагыбызда биздин жан дүйнөбүзгө жарат алып келишине өзүбүз жол берет экенбиз. Ошол сыяктуу эле эркектер эми аялым эрке, же болбосо аялым үй бүлөнүн кичүүсү, же болбосо аялымдын жашоо образы ушундай. Эми мен эркек, мен мырзамын, мен чыдашым керек деген сыяктуу өзүбүз жол беребиз. Демек, бул учурда биз мени менен кечирип кой, мени менен мындай кылууга болбойт. Эгер мени менен чогуу жашагың келсе, мени менен үй бүлө кургуң келсе, менин балдарымдын атасы же апасы болгуң келсе, анда мени менен мындай кылууга болбойт деп ишенимдүү түрдө айтсаңыз, сиз менен экинчи ал адам андай кылбайт. Дагы бир мисал. Жумушта кээде коллегалар арасында, чогуу иштеген адамдар арасында сенин жеке жашооңо кийлигишип, сенин жан дүйнөңө кирип, ошол жакты аңтарып, ушундай бир өзүнчө эле мурдун каалаган жака тыга берген, сала берген адамдар бар. Ошол учурда дагы биз чогуу иштеген адамдарга кечирип кой, мен сени сыйлайм. Бирок жумушта мен тек гана ушундай мамиледе болгум келет, мени менен мындай кылууга болбойт. Ошол эле сыяктуу жаш кыздар, жигиттер менен же болбосо көбүнчө группалаштар менен, кыскасы мырзалардын чөйрөсүндө жүргөндө, мырзалар кайсы бир чектен ашып, колу менен денеңдин бир жерлерине тийгизип, же болбосо аша чаап тамашалаганда, кыздар эгер биз унчукпай койсок, анда алар ал чекти дагы аша берет, Ошондуктан кыздарга айтарым, керек болсо колу тийип кетсе, керек болсо чачыңызды кармалап атса дагы кечирип кой, мени менен мындай кылууга болбойт. Бул нерсе менин келечектеги жолдошума гана. Бул нерсени кылууга менин келечектеги жолдошума гана уруксат берем десеңиз, айтып коеюн, сизге карата мырзалардын мамилеси сый болот. Жана алардын алдында сиздин аброюңуз өтө бийик болот. Биз адамдар өзүбүз гана жол беребиз, биз менен каалагандай кылууга болот деп. Бирок сиз кайда болбосоңуз өзүңүздүн чектериңизди өзүңүз коюп, мени менен, керек болсо жубайыңыз менен, балдарыңыз менен, кайын журтуңуз менен, кошунаңыз менен, чогуу иштегендер менен, мени менен бул нерсени кылууга болбойт деген нерсени өзүңүз белгилеп алсаңыз, сиз менен жакшы мамиледе болушат.